Маалым болгондой эле 21 март Норуз майрамы. Бул күндүн урматына Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде бир жумадан бери түрдүү майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Ага ылайык бүгүн окуу жайдын гуманитардык факультети дал ушул Норуз майрамын белгилеп, дасторкон үстүнө улуттук даамдарды жайып, кыргыздын каада салттарынын үзүндү аткарып, концерттик программа тартуулашууда. Норуз майрамыңыздар менен! Иш-чара гуманитардык факультетинин социалдык иштер жана коомдук илимдер кафедрасы тарабынан уюштурулуп, ага университеттин ректору Бекмурза Зууев баштаган окутуучулар жана студенттер көп болушту. Саамалык Норуздун ырымы маданияттын байлык аталышында болуп, мында кафедранын таланттуу студенттерден түзүлгөн 4 команда түрдүү номерлерди аткарып, кызуу таймаш курушту. Кыргыздар негизи каада салттарга, үрп-адаттарга аябай эле бай эмеспи. Биз алардын арасынан кыз узатуу салтын сахна артында көргөзүп бердик. Азыркы замандагы кыз узатуу башка, ал эми илгерки заманда кыз узатуу башка болгон. Ал эми биз салтыбыз боюнча илгерки негизи кыргыздар кандай кыз узаткан, ошону көргөзүп бердик. Жогого ылайык катышуучулар дасторкон үстүнө улуттук тамактарды жайып, улуттук кийимдер көргөзмөсүн уюштуруп, чач өрүү, кыз узатуу, баланы бешикке салуу сыяктуу кыргыздын улуттук каада салттарынан сахналык көрүнүштөрдү аткарышты. Бул менен бирге иш-чара концерттик программа менен коштолуп, катышуучуларга жагымдуу маанай тартууланды. Биздин бүгүнкү негизги иш-чарабыздын максаты бул кыргыздын улуттук даамдарын, улуттук кийимдерибизди жаштарыбызга таанытуу. Ошону менен кошо өзүңүздөр байкадыңыздар, биз каада салттарыбызга көбүрөөк басым жасадык. Каада салттарыбызды унуткара калып аткан каада салттарыбызды жаштарыбызга көргөзүп берүү. Негизги бул иш-чаранын негизги максаты кыргыз экенибизди унутпай, кыргыздын каада салтын, кыргыздын улуттук кийимин, кыргыздын улуттук даамдарын, тамактарын жаштарга көрсөтүү. Студенттердин жаратман эмгеги атайын дайындалган калыс тартуу бааланып, натыйжада 3-чү орунду С-24 жана С-21 тайпалары, 2-чи орунду С-22 тайпасы, ал эми 1-чи орунду С-23 тайпасы багындырды. Ошондой эле мыкты үрп-адат, мыкты улуттук тамак, мыкты форма номинациялары аныкталды. Улар эргип конуптур, умайы журтум биригип, сени күйө келе бир миң ай болуптур. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары.